да форум өткөрөбүз. Азырында да талкуулап карайбыз. Азырында биздин 4 докладчыбыз бар экен. Биринчи докладчы ошол Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинин башкы директору Султан Абдурахмановго берели. Сулайман Тоо тарыхый табиғи деген темада доклад. Регламентти сактап, 4 докладчыбызга ошол убакыт берилет. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Мен ушул бүгүнкү негизги докладты өтөрдөн мурда Кайрат Олжобаевич мүмкүнчүлүк берсеңиз, биздин Зуурежебизде Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгексиндирген ишмер наамын алгандыгы менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Зууреже сендеріңіз құтты болсын. Урматтуу замандаштар, Сулайман Тоо жөнүндө бул жерде мен бир 6 беттик доклад бар эле. Мен муну карабай эле баягы өткөн цифраларга эмес, азмолак жасалып жаткан иштерге токтолуп кетейин деп жатам. Биздин Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде бүгүнкү күндө негизги музейибизден сырткары 4 филиалыбыз бар. Бул Өзгөн шаарында жайгашкан Өзгөн мунарасы, 2 күмбөзү менен чогуу Өзгөн улуттук археологиялык музей комплекси жана Ноокат районундагы Уркая Салиева атындагы музейибиз. Азыр ошо Зууреже ошо музейдин жетекчиси болуп көп жыл иштеген. Андан сырткары Ноокат райондук борборлук музей жана Токтомат Султуев атындагы музей үйүбүз бар. Ушул 4 музей Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин курамында турат. Негизинен бүгүнкү күндө 100дөн ашык кызматкер музейде элге кызмат көрсөтүп жатат. Ал эми бул жерде биз эми квадрат метринен бери канча жылда кайсы жылда кандай иш-чаралар өткөргөн бардыгын жазган элек. Биз мунун бардыгын айтып отуруу бүгүнкү күндө зарылчылыгы дагы жок. Себеби жасалган иштердин баары элдин эсинде. Биздин жасаганыбыздан бүгүнкү күндө жасай элек иштерибиз, аткарган иштерибизден аткара элек иштерибиз өтө көп экен. Мен дагы 30 жылдан ашык журналистика тармагында жүрүп, мына 1,5 жыл болду бул жакка келгениме. Ушул Сулайман Тоону күнгөй бети тарабынан гана көрүп жүргөн экенбиз. Ал эми тескей бетинде аткарылып иштер, жасалып иштер бүгүнкү күндө өзүбүздүн колубузду байлап турган иштер өтө көп экен. Анын бардыгын чогуу жасачу, чогуу аткарчу жалпы замандаштар, мамлекет башчыбыз баш болуп бардык Кыргызстанга жооптуу инсандардын бүгүнкү күндө мойнундагы парзы деп эсептейбиз. Себеби Үркөрдөй топ менен же болбосо 400дөн ашык ишкананын башын ийиттирген Маданият маалымат жана туризм министрлигинин аракети менен бул бүтчү жумуш эмес экен. Муну ачык моюнга алышыбыз керек. Себеби музейди музей кылып оңдоо үчүн өтө чоң акча каражаты, көңүл буруу шарттар керек экен. Мунун бардыгын биз тиешелүү жетекчиликтерге, өзүбүздүн жетекчиликтерге жана башка маселелерге биз мунун бардыгын сунуш кылганбыз. Бүгүнкү күндө ушул музейди оңдоо иштери боюнча мен маалымат катары айтып коюшум керек. Бүткүл дүйнөлүк банктын атайын эксперттери келип бизде музей кызматкерлери менен адистер менен чогуу кайсы жерде кандай болсо болот, эмне кылсак болот, эмне жардам берсек болот деген уюштуруу иштери жүрүп жатат. Жакшылыктан үмүт үзбөшүбүз керек. Кудай буйруса музейибизди биз ошо алаканыбыздын толтосундай, жүрөгүбүздүн толтосундай сактап, келечек муундарга өткөрүп бериш бардыгыбыздын милдетибиз. Жалгыз бул жерде бир 100дөн ашык иштеген эмгекчилердин же болбосо музей кызматкерлеринин гана милдети эмес. Мына жогоруда агайларыбыз жакшы сөздөрдү айтты. Өзүңүздөргө маалым бир топ социалдык баракчыларда Сулайман Тоонун ишмерлигине айтылып жаткан сын пикирлер бар.
bularning bardığın biz uşul bizge çalgan kamçı biz işimizni aldıga жылдырууга жасалган bir hareket öğülgö bizge болгон тилектештик катары баалайбыз. Себеби сырттан караган адамга жакшы көрүнөт. Ошондой нерселердин бардыгын biz Сулайман тоонун жалпы жамааты biz туура кабыл алып, түз кабыл алып, келечекте кайсы жарандык коом болбосун, кайсы мамлекеттик уюм, мекеме уюм болбосун, ошолордун бардыгы менен чогуу Сулайман тообузду өнүктүрүп, өстүрүүгө биргелешип, ийилешип иш жасайбыз деген ниет тилектебиз. Себеби жалгыз көтөргөн жүк оор болот, биргелешип көтөргөн жүк жеңил болот. Ошон үчүн келиңиздер. Мен бұл жерден жағалдан тегер бұл сөзді айтқым келбейді. Миллиондаған суммадағы қаражаттарды, финансылық қаражаттарды талап қылып жатқан, миллиондаған суммадағы ушул жерде оңдоо иштерин жүргүзүүгө муктаж болуп жаткан Сулайман тообузду чогуу өстүрүп, өнүктүрүп, колдоп алуу бул жалпы бардыгыбыздын мамлекет башчыбыздан баштап катардагы биздин жаңы төрөлгөн уул кыздарыбызга чейин бардыгыбыздын милдетибиз. Анын ичиндеги кара жумушун жасап берүү албетте биздин Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин кызматкерлеринин жумушу. Ушуну чогуу жасайлы, урматтуу замандаштар. Мен бүгүнкү трибунадан пайдаланып мына ушул сөздөрдү айткым келет. Сулайман тоонун майрамы бул жалгыз комплекстин майрамы эмес, жалпы Кыргызстандын майрамы. Ордолук кошуубуздун майрамы. Жалпы ушул жерде миңдеген жылдардан бери кадам издери калган, түндүктөн түштүккө, чыгыштан батышка маяк болуп берген Сулайман тоодо кадам издери калган жалпы ата-бабаларыбыздын, келечек муундардын майрамы деп түшүнөм мен. Бул майрам жалгыз биздин гана майрамыбыз эмес, майрамыбыздар менен. Biz Süleyman Doğru'nun 70 yılına urbatına жаңғана типографиядан çıktı. İllüstratiftik Süleyman Doğru Tarih Taberiği деген kitap basıp çıkarıp жатабыз. Hazır bunu biz signalдык номерин alıp Құдай насип көрүп турган экен жетишип калдык. Келечекте bunun içinde бүт ошо Сулайман тообуздагы болуп аткан жалпы коло доорунан берки бардык маалыматтарды биз кыска киргизүүгө аракет жасадык. Биз муну учурдан пайдаланып Кайрат Кожобаевич биздин түздөн-түз жетекчибиз катары сизге тапшырып коюуну туура көрдүм. Құдай бұйырса, мен қысқа маалымат айтып қояйын. Биздин бүгүнкү азыр бул жердеги негизги жыйыныбыз бүткөндөн кийин саат 2'de бул 3 кабат боз үйүбүздө Ош 3019 деген аталыштагы биздин жаңы көргөзмөбүздүн ачылышы болуп, андан сырткары биз ушу Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин 70 жылдыгынын урматына 70+10 деген аталышта biz 9 көргөзмө жасаганбыз. Бул 9 көргөзмөнүн бүгүнкү күндө бирөөсү Өзбекстанда кылып жүрөт. 7 көргөзмөбүздүн biz негизинен башкы музейибизде койгонбуз. Ошол 7 көргөзмөбүздүн дагы ачылышы болот. Ошого могул жерде отурган жалпы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, анан келечектин ээси болгон жаштарыбыз чогуу бар. Ошол музейибиздин убактылуу көргөзмөлөрүбүздүн ачылыш аземине ортоктош болуп кетишиңизди мен өтүнүч кылам. Саат 2'de бизде ушул ачылыш азем болот. Андан сырткары Сулайман тообуз зыярат кылып, маданий бөлүктү биз чогуу улантабыз деген ишеничтемин.
Uçurdan faydalanıp şu alыс жақындан келген бардық сыйлы қонақтарға жалпы Сулайман Тоғлық ұлттық тарихи археологиялық музей комплексінің жамаатының атынан, өзімнің атынан терең тазим қылып разышылық білдіремін. Байрамыңыздармен. Рахмат. Рахмат Жандар. Музейде бүгінгі жасалып жатқан іштер бойынша маалымат бердіңіз.